Жумуш кайнадыбы, неңиз чарчадыбы? Анда 60 мүнөттүк тыныгууга чакырабыз. Вай, чачың кантип тысыкта жүрөйсүңбү дейт. Жок, тескерисинче сону. Аваз Акимовго турмушка чыгып белең. Ооба жок. Кайдан деканы бардыгы эле тааныйт. Сары шапсары деген утка. Дагы турткан турбайбы. Дүйшөмбүдөн дейшембиге чейин кечки саат 5-те Тумар ТВда жана Тумар радиосунда шоу Тумар Тайм. 17:05 мекенибизде ардактуу достор, Тумар радиосунда жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм шоусу эми гана башталды. Студиябызда күтүрүп келген коногубуз дагы кирип келди. Таланттуу ырчы Нурсултан Азыкбаев. Саламатсыңбы? Гука, привет. Кандай? Жакшы, баарына салам айтам. Сиз деп эле сүйлөй берейин, Нурсултан. Эмнеге кечиктик, айтыңызчы. Жакшы, эми кечиккеним кичине такси менен кармалып калдым жолдо, пробкада, бирок 1 минутка кечиктим. Биздин угармандардан, көрөрмандардан кечирим сурап койбойсузбу? Сураш керек да кечирим. Баарыңыздар жалпы Тумар ФМ жана Тумар ТВ каналынын көрөрмандары, угармандарына баарынан кечирим сурайм. Менден бирер болсун бүгүн 1 минутка кечиккениме. Сөзсүз. Абдан бактылуу болсун. Нурсултан, баары жакшы, демек шоунун башында эле келишим түзүп алалы. Шоунун жүрүшүндө ушундай сигнал жаңырат. Аны ал окукустан болуп кетет, билесиз. Аны угар замат деп айтышыңыз керек. Ооба. Мактап. Репетиция кыла алалы? Кандай дейсиз? Кеттик анда. Азаматсыз. Ардактуу достор, конокто студиябызда таланттуу ырчы Нурсултан Азыкбаев. Кызыктуу суроолор болсо 770 96 1025 WhatsApp номерибизге узатыңыз жана Тумар FM биздин Instagram баракчабызга кошулуңуздар деп чакырып өтөлү. Сүлдөткөн суроолор. Чүргөн суроолор. Тура. Ардактуу достор, көпкө күттүрбөстөн силерди дароо эле биз сүрдөткөн суроолор рубрикасына кезекти бердик. Конокто ырчы Нурсултан Азыкбаев. Азыр бизге чындыкты айтышыңыз керек. Ооба жок деп жооп бересиз. Качан калпайчу элем? Ошо. Байкайбыз. Сизге 20 суроо, 1 мүнөт убакыт берилет. Даяр болсоңуз анда кеттик. Бетиңизге тоналка коюп жүрөсүзбү? Жок. Ачууңузду келтирген адамга кол көтөрүп жиберишиңиз мүмкүнбү? Жок. Сахнага микрофонсуз чыгып алган учур болгонбу? Жок. Жогорку билимиңиз барбы? Ооба. 5ти 5ке көбөйтсө 25пи? Жок. Нурсултан өтө эле назиксиң дегендер болду эле. Ооба жок. Ооба. Быйыл үйлөнөсүзбү? Жок. Июнь айында 31 күн барбы? Ооба. Сизге ырдабай эле койчу дегендер барбы? Балким. Банктан кредит алып көрдүңүз беле? Жок. Атактуулугуңуздан пайдаланып иш бүтүрдүңүз беле? Кандай? Атактуулугуңуздан пайдаланып, популярдуулугуңуздан пайдаланып иш бүтүрдүңүз беле? Ооба. Сулуу жигиттерге суктанасызбы? Жок. Сахнадагы кесиптештериңиздин эл билбеген сырларын сиз билесизби? Ооба. Айымдарга караганда эркектер ушакчыбы? Кээде. Аяна Касымованы сахналаш кесиптештерден кызганасызбы? Жок. Бирөөнүн идеясын ырдадыңыз беле? Жок. Ай. Убактыбыз бүтүп калды, ошентсе да азаматсыз. 16 суроого жооп берүүгө жетиштиңиз. Ооба жок деп калган мындай эле берип өтөлү. 20 суроо. 20 суроо, Калганын азыр мындай эле суроо алабыз. Сизге жакпаган бирөөгө калп эле комплимент айттыңыз беле? Балким кээде болгондур, эсте деле жок, бирок болгондур окшойт. Инстаграмда башка ат менен аккаунт ачтыңыз беле? Жок. Кыз жигит ортосунда достукка ишенесизби? Ооба. Тойлорго бара берип тажадыңызбы? Жок, Кудайга шүгүр. Жакшы. Ушундай 4 суроо болчу, эми үстүңкүлөрүн өтпөйлү, кандай дейсиз? Балким. Сизге ырдабай эле койчу дегендер барбы дегенде балким деп койдуңуз, ооба жок деп жооп беришиңиз керек болчу. Ооба жок дегенде эмнеге балким деп айттым? Анткени ар бир адамдын өзүнүн ой пикири болот. Өзүнүн, кандай айтсам, характери бар болгондуктан кээ бирки адамдарга жагасың, кээ бирки адамдарга деш керек беле? Ооба. Кээ бирки адамдарга жагасың, кээ бирки адамдарга жакпайсың. Кандай, жана орустар айтып коет го, невозможно всем понравиться деп. Ошо түрдө мен ойлойм, кээ биркилерге жагасың, кээ биркилерге жакпайсың, ошон үчүн балким дедим. Макул. Нурсултан өтө эле назиксиң дегендер болгон экен, Ооба болот. Назик болгон жарашабы сиздин оюңузча эркектерге?
албетте жарашат, эмнеге жарашпайт? Кызга эле назик болгон жарашабы, бирок эркектин эркектер өзүнүн өтө эле назик болуп кетсе кандай? Жок, сен өтө деген жоксуң да. Эркекке назик болгон жарашабы деп койсуң. Жок, бирок назик эркекке болгон. кээ бирде назик болгондо мындай кыздар өзүлөрү Кандай аябай мындай эркелеткиси келип кетет да. Бирок көбүнчөсү эми кандай айтсам, албетте кыздарга көбүрөөк жарашат, эркектерге назик болгон эми өтө деле көп жараша бербейт, бирок кээ бирде моменттер болот, мындай кичине назик болуп калсаң болду. Сулуу жигиттерге суктанам дедиңиз, Жок, качан Ооба суктанам? дебедиңизби? Жок дедим мен. Ооба дедиңиз, Жок айта алдыңыз дедим. окшойт. Ооба дебедиңиз. Жок дедим, амай, качан ооба дедим. Ооба дебедиңизби? Жок, Гүлкайыр, сен аны кошпо. Мен да таң калып кеттим. Кошпо. Жок Сен, дедим, албетте. Билбей айтып алдың окшойт анда, ушундай кабыл. Билбей ооба деп алдың окшойт. Жок. Мен ооба деген Ошол жокмун. суроону эстеп калдым да баарынан да. Жөн ошол. турчу. Чын. Кантип эле ооба дейм ошол суроого. Макул анда достор, сапарыбызды улайбыз. Бир музыкалык чыгармадан соң көптөгөн оюндар бар. Конокто болсо ырчы Нурсултан Азыкбаев. Буюрса бизди кызыктуу эфир күтөт. Тумар Тайм. Дал ушундай Тумар Тайм шоусу уланууда. Ардактуу достор, конокто болсо ырчы ким деп койсом болот, музыкант, көп аспаптарда ойногон Нурсултан Азыкбаев. Дагы эмнени айтпай калдым, Нурсултан? Сүрөт тартпайсыңбы? Мен өзүм кичинекей кезимде сүрөтчү болгум келген. Сүрөт аябай жакшы тартчумун. Комикстерди тартчумун, граффитилерди тартчумун, бирок анан Ошо сен аябай бирөө өбүш керек болуп атат, ошон үчүн ушуну коёттуң окшойт. Анан ошо кичинекей кезимде көп сүрөт тартып, анан балким бир убакыты менен бир 8-9 класстарда сүрөт тарткан жакпай уже футболго кызыгып баштадым. Футбол ойнойм деп, балким футболчу болом деп ойлочумун, бирок кийинчерээк өзүм музыка тарабы мындай тартып кетти, айтсам жаңылышпайм. Көбүнчөсү анткени Атаңыздын жолун жолдодуңуз. бирок кичинекей кезимден эле ырдачумун, музыка кандай айтсам, саксофон ойночумун, флейт ойночумун, бирок көбүнчөсү сүрөт, анан футбол ойногонду жакшы көрчүмүн. Бирок вакыты менен ушу вакыт аралабайт экен, ушундай болду. Бирок мен ойлогом бүгүн кандайдыр бир инструмент, аспап ала келсе керек деп. Кийинкисинде Нурсултан сиз экөө сүйлөшө албайлы, кандай дейсиз? Убада да берип өтпөйсүзбү угармандарга, биздин көрөрмандарга? Кийинки келгенде сөзсүз түрдө бир аспап ала келесиз. Сөзсүз ала келем, албетте. Ойноп бересиз. Гүлкайыр биздин угармандарга мороженое алып берсе. Балмуздак чейин келип калыптыр, аябай. Мейли эми. Бүгүн баса 4 октябрь дүйнөлүк жан жаныбарлар күнү белгиленүүдө экен. Үйдө мышык, ит багасыңарбы? Албетте, менин үйүмдө ит дагы бар, мышык дагы бар, черепаха дагы бар болчу, бирок аны кичинекей бөбөктөрүм өзүнүн үйүнө алып кетишти. Ташпака. Байкемдин ташпаканы. Дагы мурун хомяк бар болчу, бирок ал хомяк байкушум нарынга алып кетип калышты аны. Нарында кандай кылып багып атышат аны? Билбейм, ушу бир жолу сурагам, тирүү аман эсенби деп, жакшы эле багып атышыптыр. Ташпаканы кандай бакчу элең? Ташпака өзү Ташпака өзү кандай айтсам, ташпака жакшы Ташпака өзү жакшы аураларды алып келет экен. Анан эмне менен азыктанат экен, ошону айтыңызчы, ошол кызык болот. Жакшы аураны үйгө алып келет деп бирөөдөн уккам, улуу адамдардан. Эмне тамак жейт экен ташпака? Мен көбүнчөсү сабиз берчүмүн. Сабиз, капуста көп жейт. Анын ультрафиолетовый бир лампочкасы болот, ошо артындагы панцири деп коетпу, ошонун панцири ультрафиолеттен кандай айтсам, ал чоңойгон сайын катуу болуп түшөт ошо светтен. Жакшы бир жылдай багып көрдүм. Бирок анан кийин кичинекей бөбөктөрүм үйүнө алып кетишти. Азыр жакшы эле деп ойлойм. Жакшы. Жок, сагынып атам. Жер үйдө жашайт экенсиңер демек, Өзүм жер үйдө жашайм. Ит менен эле мышык бар экен үйдө. Ооба, иттин аты Киреше, атам Киреше деп койгон. Үйгө Киреше эле болсун, Киреше келсин деп. Мышык болсо кандай, кошка сама по себе деп коет эмес беле. Ошо ал болсо үйдө өзү менен өзү болуп жүрө берет, бирок кээде эркелегиси келгенде жаныбызга келип жата алат. Ким карайт аларды? Тамак берип, аларды да караш керек. Бөбөгүм карайт, мамам карайт. Кимдин убакыты бар болсо ошо карап турат. Сиз деле карайсыз. Албетте, сөзсүз. Жакшы. Банканы толтур.
Ардактуу достор, жалпыңыздарды биздин банканы толтуруу оюнуна катышыңыздар деп чакырып өтөлү жана баалуу белектерге ээ болуңуз. Жакшынакай фирмалык белектерибиз бар. Бул Тумар радиосу достор. Тумар тайм шоу уланууда. Түз байланыш номерибиз 0312 51 01 81. Угарманыңыз керек жана ошондой эле коногубуз Нурсултан Азыкбаев, мен үчөөбүз ойнойбуз. Дагы угарманыңызды кошобуз. Оюндун шарттарын түшүндүрүп өтөйүн. 3 литрлик банка деп элестетиңиз. Биз анын ичине эмне батыра алабыз? Бир тамгадан башталган сөздөр менен нерселер менен батырышыбыз керек. Мисалы, эмне батышы мүмкүн? Петрушка, П тамгасынан башталган. Пияз. Түшүндүк, ооба. Дагы эмне батат? Бул кандай айтсам, жандуу же жандуу эмес? Айырмасы жок. Айырмасы жок. Петрушка, пияз. Түшүндүм. П тамгасынан. Кайсы буква, кайсы тамга болсо ошо. Кайсы тамга менен башталса, ошону менен улап кетебиз. Анда секундомерди кетирерден мурун угарманыбызды кабыл алалы азыр. Ардактуу достор, линиябыз бош демекчибиз. Келди угарманыбызды кабыл алып туруп өткөзөлү. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кош келипсиз. Кичине жакыныраак сүйлөй аласызбы? Бир аз угулбай жатат. Эми болду. Азаматсыз, атыңыз? Альмира. Альмира, оюндун шарттары түшүнүктүүбү сизге? Ооба, түшүнүктүү. Макул, анда мен баштап берейин, э? Кайсы тамгадан баштайлы? Же Нурсултан, сен баштап бересиңби? Баштап берейин. Макул. Кеттик анда. Бирок кыздын кырчачыбыл дейт. Макул, мен баштайын анда. Алма. Алма. Адан башталган. Анделик. Альмира. Алча. Алча. Алмурут. Арбуз. Анделек. Анделик айтылды. Анделек айтылды. Ананас. Ананас, э? Азыр айтам. Гүлбай Нурсултан. Арбуз айтылды. Ананас, мейли. Эмне бар эле? Оюма келбейчи, ананас деп сага айтса болот. Ашкабак. Альмира. Ачкыч. Ачкыч. Азаматсыз. Альмира даярданып чыккан окшойт. Кандай десем? Азыр айтам. Кичинекей. Ай, убактым кетти. Макул, мен оюндан чыктым тилекке каршы, бирок Нурсултан, сиз азыр биздин угарманыбыз менен оюнду улантасыз. Даярсызбы? Альмира, даярбызбы? Ооба, даяр. Кеттик анда, убакыт кетти, баштагыла. Помидор. П тамгасынан. Петрушка. Паук. Пияз. Перец. Пиала. Пиала. Пиала батабы? Же кичинекей пиалабы? Кичинекей пиала. Мейли. Не бар эле пыда. Пончик. Альмира. Альмира. Ай. Убактыбыз бүтүп калды. Альмира. Ошентсе дагы сизге белегибизди берүүгө даярбыз. Оюнга катышкандыгыңыз үчүн телефон трубкасын койбоңуз, макулбу? Азаматсыз. Азамат кыз экенсиз, кыйын экен. Белегиңизди кайдан качан алып кетесиз? Азыр сизге эфирден сырткары түшүндүрүп беребиз. Ардактуу достор, бул Тумар тайм шоу уланууда. Биздин толкундан алыстамай. Даярданып келмейин депчи. Жок. Тумар тайм. Ардактуу достор, биринчи чыгыш радиосунда Тумар тайм шоу уланууда. Ошондой эле коногубуз Нурсултан Азыкбаевди азыр көргүңүздөр келип турса, Тумар ТВ телеканалына чакырабыз. Түз эфир жүрүп жаткан учур. Кол булгалап саламыңызды койсоң болот, Нурсултан. Салам. Инстаграмда азыркы тапта суроолор барбы, жокпу? Кызыктуу. Инстаграмда суроолор болуп атат. Келип атат, э? Оригиналдуу жок, барбы азыр, жокпу? Азырынча жок дейм. Макул, анда экөөбүз биргеликте анда ойын ойнойлу, Нурсултан. Телевизордон көрүп отурабыз дейт. Ойын ойнойлу анда, Нурсултан. Кеттик. Азыр бул жакта роботтун үнү менен бир ырдын сиздин сахналаш кесиптештериңиздин чыгармасы болуп калышы мүмкүн. Бир сабы айтылат роботтун үнү менен. Сиз табышыңыз керек кайсы чыгарма, кимдин ыры. Түшүнүктүк, э? Түшүнүктүк. Анда жакшылап угуңуз, кеттик. Кунды жайначы. Эми бир узайын. Кунды жайначы. Күлүп күндө жайначы.
ушундайбы ооба күлүп күндө жайначу. Ошондо эмне кылыш керек? Ырдын аталышын табыңыз. Кимдин ыры болушу мүмкүн? Күлүп күндө жайначы. Бул Тумар ТВ телеканалында, Тумар радиосунда дагы көп кетет бул чыгарма. Күлүп күндө жайначы. Кулуп кунды Анда жайначы. угузайын сизге. Билбейт ким. Макул. Жакшы. Анда кийинки ырга өтөлү, кандай дейсиз? Кеттик. Сен менин жаны жол, ишени чумучон. Угулдубу? Сен менин жаным сол дейби? Кандай? Сен менин жаны жол, ишени чумучон. Сен менен жаңы чумучон. жол ишини чүмүт чоң дейт. Да бир жол. Сен Сен менин менин жаны жол, ишени чумучон. Сен менен жаңы жол ишени чүмүт чоң дейт. сен менин жаңы жол. Кайсылыр айт да. Бул сенин ырыңды. Нурсултан болмок беле. Бул деген эгиз жүрөк. Sen menen canım çok düşün Жок, жана роботтун үні мен аябай кызыктуу болуп аткан, Ооба. Азамат, сиз өзүңүздүн ырыңызды таппасаңыз билбейм анда эмне кылмакмын. Анан эми акыркы ыр. Жакшылап окуш. Журагумды жашып сен кусалыка калтырба мени. Жүрөгүмдө жашап сен кусалыкка калтырба мени. Бул багыт берип өтөйүн, айым ырдайт. Журагумды жашып сен кусалыка калтырба мени. Жүрөгүмдө жашап сен кусалыкка калтырба мени. Жүрөгүмдө жашап сен кусалыкка калтырба мени. Кайсылыр? Кайсылыр? Эсте жок, эстеп айтам. Макул. Кечиримдүү болот, туурабы Нурсултан? Кечиримдүү, Эң албетте башкысы сиз өзүңүздүн ырыңызды таппадыңызбы бул жактан? Эгиз жүрөктү, туурабы? Ошо эң туура. Жакшы достор, сапарыбызды улайбыз, алдыда дагы оюндар бар, өткөрүп жибербеңиз. Тумар Тайм. Дал ушундай ардактуу достор, Тумар Тайм шоусу уланууда. Буюрса эфирдин соңунда тапшырманы ким аткарат? Өткөрүп жибербеңиз. Эң сонун тапшырма бар биздин сандыкта. Билем. Билесиңби? Билесиңби, мурун мен аткаргам. Мунусунда сен аткарасың. Көрөбүз. Өзүңүзгө аябай ишенип атасыз окшойт, Баса Нурсултан, сиз акыркы жолу кайсы мамлекетке барып келдиңиз? Баку шаарына бардым. Ушундай. Баку шаарына сынак боюнча барып келгенсиз, Баку шаарына барып. Жакыныраак Нурсултан, жакыныраак. Баку шаарына барып, ушу бир фестивалга катышып келдим. Канча 27 мамлекет чогулду окшойт. Жаңылышпасам. Ошол жака барып келдик. Бир 2 жумадай болдук. Ошо последний раз ошо баргам. Жакшы, баса Нурсултан, Тумар ТВ телеканалы стикерди карма акциясын баштады. Египетке барып келсең болот. Катышып көрбөйсүңбү? Кеттик. Оюндун шарттары эң эле жөнөкөй. Стикерди Тумар ТВ телеканалынан сүрөткө тартып, өздүк баракчаңызга Тумар Египет деген хэштег менен жүктөшүңүз керек. Акция болсо 1 октябрдан 25 октябрга чейин уланат. Макул. Ошол угармандарды да чакырып өтөлү. Баса Барыңар кошулуңуздар. Абдан жакшы байге окшойт. Ооба, менимче. 2 кишилик. Египетке 2 кишилик, чакырып, ооба. Ичинде бардык нерсе каралган. Жатаканасы, тамак ашы, барып келүү. Абдан сонун турбайбы? Жакшы мүмкүнчүлүк, кандай жакшы? Жакшы мүмкүнчүлүк, менимче. Ким менен барат элең? Айтчы. Эгерде Билбейм, балким өзүм барбай, ата-энеме бермек окшойм. Менимче, мамам менен атам эс алып келсин деп. Өзүң барып калсаңчы эгерде. Бирок Жана кимди алат элең? билбейм, ал адамдын өзүнүн убактына жараша ошо жакын адамдардын бирөөсүн алып кетмекмин. Мисалы, байкем, эжем, жакын досум. Дос болуш керек экен да. Дос болуш керек экен. Аябай карап калдыңыз го.
Ардактуу достор, азыр болсо биз кезекте пробка оюнуна берели. Студиябыздын номери 0312 51 01 81 кошулуңуздар, чакырабыз. Пробка. Пробка башталдыбы? Нурсултан 17:42 болуптур. Убакыт. Бишкек убакытса. Пробка жана эле башталган, ошо пробка үчүн кичине кармалып калдым. Пробкада угармандарды биз азыр чакыралы. Номерибиз 0312 51 01 81. Ардактуу достор, байланышка чыгыңыз, жакшынакай белектерибиз дагы бар. Оюнга катышыңыздар деп чакырып өтөлү. Линиябыз учурда боп-бош. Кошулуңуздар, жакшы мүмкүнчүлүк достор. Ооба. Чого барып келели. Нурсултан баса, бул ирет пробка оюнунда тапшырманы сиз бересиз угармандарга. Кандай сонун, да? Угарманыңыз бар экен. Саламатсыз дечи болбой бизден алыстап кетти. Ардактуу достор, координаттарыбыз дагы бир ирет эске салалы десек, келди угарманыңыз. Саламатсызбы? Алло. Кош келипсиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жакыныраак сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз? Атым Мерим. Мерим, дагы жакыныраак сүйлөй аласызбы? Аха. Болушунча үндү чыгарып, Мерим? Аха. Оюнга даярбыз. Кайсы көчөлөрдүн кесилишинде пробкадабыз, Мерим? Алло. Алло, угатабыз, Мерим. Ай. Эмне болуп кетти? Достор, кийинки угарманыбызды кабыл алууга даярбыз. Дагы бир угарманыбыз бар. Саламатсызбы? Саламат. Кош келипсиз. Атыңыз? Тилек. Тилек, кайсы көчөлөрдүн кесилишинде пробкадабыз учурда? Тилек. Некрасова көчөдө пробкада кетип баратабыз. Кайсы көчө менен кесилишет? Московский. Московский, Москва, Некрасов көчөлөрүнүн кесилишинде экен, Москва Некрасов. Жакшы, анда биздин конугубуз ырчы Нурсултан Азыкбаев азыр сизге тапшырма берет. Аткарсаңыз, бизден сизге жакшынакай Томар радиосунан фирмалык белек. Кеттикпи? Даярбызбы? Даяр. Нурбек, кеттик. Эмне кылсын Нурсултан? Бериңиз. Менимче жакшы бир көптөн бери жакшы бир тамаша анекдот уга элекмин. Ошо пробкада турганда ушундай болот да, кээде пробкада кетип баратканда азырча адамдар кандай, телефонду карап, карап ошо менен убакыт кандай айтсам, убакыт кетирет да. А бирок пробкада турганда кээде телефонуң өчүп калса, досуң менен же жакын адамың менен тамашалап бир анекдот айтып берсең, жакшы бир кандай айтсам, көңүлдүн бири да. Манайы көтөрүлөт, Нурбек байке, анда анекдот айтып бериңиз бизге. Алло? Угатам. Ары жактагы радио приемниктин добушун азайтыңыз дагы, келиңиз анда пробка. Бир пипилдетип туруп баштай берсеңиз болот. Сигналдын үнүн угалы. Жолдон этият болуңуз. Угулду. Эми бир катуу пипилдетип койсоңуз. Азаматсыз угулду. Келиңиз анда, кеттик. Так, эми кандай анекдот айтып берсек? Кызыктуу окуя деле айтып бериңиз, жашооңузда өткөн болгон. Кызыктуу окуя. Так, анекдот айтсак. Мен самолетто кийиш менен Аскар Акаев Атамбаев иче кетип атат да. Анан биринчи Аскар Акаев айтат экен да. Мен азыр ушунча бир сумма акча тапсам, кыргыз эл аябай сүйүнөт экен да. Экинчи Бакиев айтат экен, мен мынча акча таштап жиберсем, кыргыз эли андан да сүйүнөт экен да. Анан Алмазбек Атамбаев айтат экен, азыр мен экөөңөрдү тең таштап жиберсем, кыргыз эли мага грамота берет. Макул, анекдотуңуз Байкеске абдан окшошту окшойт. Анекдотуңуз үчүн рахмат айтабыз. Неме болгондо дагы кыргыз элинде ошондой эле эмеге жеттик да. Ошон үчүн бул да анекдот катары Жакшы, тамаша. Тамашада чындыкта бар болсо дагы Тилек байке экөөбүз жалпы биздин кыргыз элибизге тынччылык, аманчылык. Нурбек байке. Нурбек байке кечиресиз. Тилек. Тилек экен. Ай, Гүлкайыр. Тилек байке балмузда калып бересиң. Макул. Жалпы биздин угармандарга, жалпы биздин кыргыз элибизге, Кыргызстанга ушу тынччылык жана кандай айтсам, аманчылык каалайбыз. Эмне болбосо дагы, кандай тамаша болбосо дагы. Жана жакшынакай белегибиз бар. Макулбу Тилек байке. Белекти кайдан качан алып кетесиз? Азыр сизге эфирден сырткары түшүндүрүп беребиз. Телефон трубкасын койбой туруңуз, макулбу? Тумар радиосунан жакшынакай белегибиз бар. Тумар тайм.
Тумар Тайм. 17:50 алатабыз дардактуу достор. Көпчүлүк мекендештер үчүн жумуш сааты дагы соңуна чыгып баратат. Сабырдуу болуп калып өтөлү жана ийгилик каалайбыз ардактуу достор. Биздин Тумар Таймда бүгүнкү студиябызда ырчы Нурсултан Азыкбаев. Телефонуңузду карагандан кийин эле маанайыңыз чөккөнсүп калды. Эмне болуп кетти? Жок, мен биякта эмне кылып аттыңыз эле? Түз эфирби? Түз эфирдин эки түз эфир болуп кетип атат биякта. Үнү жаңыратат, кичине акырдатып койсоңуз абдан сонун болот эле. Ай. Келген билдирүүлөр да бар экен угармандардан. Аларды жаңыртайын. Салам Нурсултан деген экен. Сени күндө парктан көрөмүн, Аяна Касымова менен жетелешип баратканың деген экен. Күндө сейилдейсиңер. Сен менде суроо деген экен. Татыктуу жигитсиңби дейт Аянага. Сиздин оюңузча. Биринчиден шпиондор бар экен, эми билип атам. Экинчиден паркта ар күнү сейилдеп жүрбөйбүз. Кез деле жакшы сейилдеп калабыз. Ошондо деле шпиондор бар экен. Сүрөткө тартып жөнөткөндөр барбы? Кээ бирде болот. Андай деле болуп турат. Бирок кандай айтсам, татыктуусуңбу дейт, Ооба, татыктуусуңбу. Суроого жооп берип кетейин. Мырза жазган окшойт, акыркы саны 1749 менен аяктаган абонент узаттыр. Татыктуумун. Кандай айтсам, ушу сөз баарын түшүндүрө кетет деп айтсам туура болот окшойт. Анткени мен кандай баарын айтканда эмне, татыктуумунбу, татыктуу эмесминби? Аны мени өзүңүздү татыктуумун деп эсептейсиз да, туурабы? Менин оюмбу? Ал менин оюм сурап атам. Менин оюм болсо мен татыктуумун деп ойлойм. Татыктуу эмес деп ойлосом, балким мен ал адам менен жанда сүйлөшпөк эмессиз, туурабы? Бирок балким андай ойлор да болгон эмес. Дагы бир суроо бар экен. Угармандар мурчуйуп башташат. Баарын жаңыртыш керек. Паспорттагы жашыңыз менен жан дүйнөңүздөгү жаштын айырмасы чоңбу дейт сиз үчүн? Кандай кетемби? Ооба, жан дүйнөңүздү сурап атат. Жан дүйнөнүн жашы мисалы 40 жашта болсо дагы жан дүйнөсүндө өзүн 18 жаштагыдай элестетип жүрөт, ошону сурап атат окшойт. Менин оюмча, мен көбүнчөсү досторум, жакын адамдарым чал деп коет. Дал келбейт экен да? Бирок көбүнчөсү өзүм 23-төмүн, бирок көбү мага 23 бербейт. Канча жаш беришет? 19 жаш берет. Билбейм. Бирок досторуңуз? Бирок досторум өзүмдөн улуу, мен ровесниктер бар, өзүмдөн улуу балдар бар. Бирок жан дүйнөм ички, мен кандай айтсам, вакыты менен жаш бала да болуп турат, кээ чал болуп турат. Ошону мындай контролго алганга аракеттенем. Жакшы, кийинки суроо, акыркы суроо болсун. Жеке билишибиз боюнча экиге бөлүнөт, коммерциялык жана чыгармачылык. Ооба. Ошонун түшүнөсүз да өзүңүз деле, коммерциялык бул акча табуу, чыгармачылык бул бир гана өзүңө жаккан ырларды аткаруу. Ошондо суроо. Ооба, анан үчүнчүсү болсо бул экөө тең кирет. Суроо болсо, сиз кайсысына кирем деп ойлойсуз ушул категориялардын? Мен биринчиден мен өзү эки тарапка тең кандай айтсам, карайсыз, эки тараптан мен туура карайм. Бул болуш керек. Мен дагы акча табыш керекмин, мен дагы кандай айтсам үйгө нан алып келиш керекмин дегенден мен коммерциялык ырларды жазам. Бирок көбүнчөсү мен кандай айтсам, мен аябай аз ырларды чыгарам да, радиого өзүңөр деле билет окшойсуңар. Бирок мен мага көбүнчөсү сапаты кандай айтсам, сапатка басым жасайсыз. Сапатка басым жасайм. Бирок бизде кандай айтсам, ачык айтканда тойдо ырлар көп болуп атпайбы? Тойский ырларды ырдаган ырчылар да бар. Бирок ал жаман эмес, менин оюмча, жаман эмес, ал да болуш керек. Бирок мен өзүм кандай айтсам, чыгармачылык менен иштеген чыгармачыл адам деп эсептейм өзүм. Анткени мен өзүмчө биринчиден ырчы эмесмин. Мен өзүм саксофонист, үйлөм аспапка жакынмын. Өзүмдү музыкант катары эсептейм. Ошонун тышкары мен кандай айтсам, чыгармачылык менен көбүрөөк оруйм окшойт.
коммерцияга караганда. Бирок өкөнөтөн туура карайм. Туура карагандан мурун экөөнү тең алып кетип Анткени кээ бирде мындай болот, сен бул деген адам өзү тандайт. Бул деген рекламага жарашыктуу нерсе да, бул деген маркетинг эмеспи азыркы? Гүлкайыр кыйнабатчы. Чыгармачылык менен иштеп атканда бир ыр жазасың да, жазып атып, балким оюңда мындай болот да, бул коммерциялык продукт окшойт деп да ойлобойсуң, бул деген чыгармачылыкмы деп ойлобойсуң. Кээ бирде жөн эле жан дүйнөңдөн чыгат, алыр сага өзүңө абдан жагат. Өзүң үчүн жазасыңбы, балким жакшы көргөн адам үчүн жазасыңбы, бирок оюңда жок. Булар тойго кетсек экен, булар менен тойго чыгып кетсек экен, же булар менен эртең популярдуу болсок экен деп мен эч качан ойлобойм. Бир жазып атканда мен эч качан ойлобойм. Өтөбү, өтпөйбү, тиге жагабы, жакпайбы. Мен оюмча бул кийимдей да. Кийим өзүң кийим тандап өзүң алып атканда өзүңө жакса, өзүңө ыңгайлуу болсо, башкаларга деле жагат деген ойдомун. Бул ыр дагы ушундай менче. Бул ырды жаратып атканда мен тиге жакса, буга жакса экен деп дагы эм кичине ойлойм, бирок көбүнчөсү өзүмө жакса деп ойлойм да. Өзүмө жакса, мен угармандарыма дагы, жакын адамдарыма дагы, балким силерге дагы жагат деген ойдомун. Жакшы. Анда Нурсултан, сиздин оюңузча сигналды өткөрдүңүзбү, өткөзгөн жоксузбу? Мен оюмча бир дагы өткөзгөн жокмун. Бирок өткөрдүңүз. Мен суроо берип атканда, сиз сүйлөп атканда, буга чейин өткөрүп жибердиңиз 2 жолу. Качан? 2 жолу өткөзүп жибердиңиз. Аны көрсөк болот. Кийин Угубай калаттан окшойт. Угубай калдыңыз окшойт, ошо YouTube'дан көрүп алсаңыз болот. Ардак достор, эскерте кетели, ким шоунун башын көрбөй калса, биз келишим түзгөнбүз. Коногубуз Нурсултан Азыкбаев экөөбүз. Мен өткөзгөн жокмун. Сигнал жайырганда Нурсултан муак деш керек болчу. Гүлкайыр өзү тапшырма аткармак. Гүлкайыр өзү тапшырманы аткаргысы келбейт атат окшойт. Ачыңыз. Эмне тапшырма катылган экен? Ошентсе деле Азамат сиз 2 жолу өткөзүп Бетиң бетон Ачыңыз. Ачып көрөлү. Курсак бийин бийлеңиз дейт. Курсак болбосо деле каалагандай бийлесеңиз болот. Азыр бир музыка коюп берейин, Мейлі, ардак достор, кеттик, алдыңыздарда. Отуруп бийлеш керекпин да? Туруп деле бийлериңиз, келиңиз, наушникти чечпей эле коюңуз. Келиңиз, туруңуз өйдө. Отуруп эле бийлеп берейин. Туруңуз. Ардак достор, Нурсултан азыр индийский бий. Гүлкайырга индийский ырлар жагат экен. Индийский кинолор жагабы сага? Жагат, аябай. Бала кезинен ушундай кинолор менен чоңойгом. Кандай движенияларда бар эле? Биягыма мындай көмүр сүрүп коюш керек да? Ооба, көз сүйкөп. Билет турбайсызбы? Ардак достор, Тумар ТВ телеканалына дароо коштуңуздар. Азыр Нурсултан бийлеп атат. Мага үйрөтчү да экенсиз сиз. Азаматсыз. Окшошту деп ойлойм. Сабыр кыл. Токтото албай калчудаймын. Дагы ары кетип калса. Антрак болуп кетет дейсиң. Антрак болуп кетет. Нурсултан 18:58 болуптур. Эфирге келип бергениңиз үчүн чоң рахматыбызды айтабыз. Албетте. Жана чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ошондой эле ырларды күтөбүз. Ыр качан болот? Ошону айтыңызчы. Гүлкайыр, сага дагы рахмат. Жакшы таза тунук эфирге. Жалпы биздин көрөрмандарга, жалпы биздин кыргыз элибизге чоң рахмат. Ата-энеме салам да жолдоп кетмекмин. Жакындан. Көрүп атышабы? Балким көрүп атат болуш керек, бирок мен жолдоп кетпесем да жаман эмес деп ойлойм. Ата-энеңиз дагы? Жана жакын адамдардын бүт тааныган адамдарыма, тааныбаган адамдарыма бүт баарына ысык салам жана жакшы маанай кааламакчымын. Аянаны унутпа, Аянакка сыймабам. Жакын адамдарыма деп айтып кеттим го. Атын айтып кет да кичине өзгөчөлөнтүп. Дагы досуңуз бар. Азыр көрүп жатпайбы? Жаңы ыр деп калдың сен. Жаңы ыр болсо, албетте сөзсүз болот. Жаңы ырды мен ушул жайында 3 ай эс алдым. Чыгармачылыкка өзүм чыгармачылыгыма жологон жокмун, бирок башка бирлер менен чыгармачылыкты кылып келатам акырындан, дуэттер бул мен айтып келатканда. Бирок өзүм ырларым албетте сөзсүз чыгат. Чыгар менен эле сага алып келем. Жагат деген ойдомун. Буйрса.
макул. Дагы бир жолу рахмат айталы. Ардактуу Сиздерге достор, бүгүн буюрса кайталоосун биздин Тумар ТВ телеканалынын YouTube каналына кирип көрсөңүздөр болот. Ал эми микрофондо Натыйжан Гүлкайыр Нурматова, буюрса эфир аркылуу ушканча коштошобуз. Чао. Жумуш кайнадыбы, неңиз чарчадыбы? Анда 60 мүнөттүк тыныгууга чакырабыз. Вай, чачың кантип тысыкта жүрөйсүңбү дейт. Жок, тескерисинче сонун. Аваз Акимовго турмушка чыгып белең. Ооба жок, ооба жок. Кайдан эле аны баардыгы эле тааныйт. Сары сапсары деген утка. Дагы турап турабы. Дүйшөмбүдөн дейшембиге чейин кечки саат 5-те Тумар ТВда жана Тумар радиосунда шоу Тумар Тайм.